AQShnын Каролина штатында башаламандыктар күчөдү. Сирияда аба чабуулдарынан кийин согуш жандана баштады. Facebook'тун негиздөөчүсү Цукерберг кайрымдуулук иштерин улантууда. Американын Түндүк Каролина штатында өзгөчө абал жарыяланды. Ага 2 күн мурда башталган нааразычылык акциясы себеп болду. Шарлотт шаарынын тургундары бир нече күн мурда кара терилүү киши полиция тарабынан атып өлтүрүлгөндөн соң дүрбөлөңгө түшкөн. Жергиликтүү бийлик менен күч түзүмдөрүнө нааразы болгон эл тартип сакчылары менен тирешүүгө чейин барышты. Учурда бир киши каза болуп, 15 полиция кызматкери жараат алганы айтылууда. Ал эми ызы чуу чыгарган элди таратуу үчүн тартип сакчылары көздөн жаш агызуучу газ колдонуп жатышат. Алеппо жана Хама шаарларында көтөрүлүшчүлөр менен Башар Асадка баш ийген күчтөр ортосунда согуш уланууда. Аба чабуулдарынын кесепетинен ондогон адам каза болуп, алардын арасында 4 медицина кызматкери да бар. Шаршембиге караган түнү согуштук аракеттер Алеппо шаарына баруучу жолду көзөмөлдөгөн аймакта көтөрүлүшчүлөр кармап турган жана өкмөттүк күчтөр курчоого алган райондордо болду. Асадтын аскерлери орус аскердик аба күчтөрүнө жана Ирандан келген кошуундарга таянууда. Адам укуктары боюнча Сириялык мониторинг тобу кол салуу болгонун тастыктап, өкмөттүк күчтөр эл жашаган комплекстерге басым көрсөтүүнү күчөткөнүн билдирди. Дүйшөмбүдө гуманитардык колоннага сокку урулгандан кийин согуш кайра жанданган. AQSh бул орус учактарынын жардамы менен жүзөгө ашкан деген пикирде. Ал эми Москва авиасоккуларга тиешеси жок экенин белгилеп келүүдө. Facebook социалдык түйүнүнүн негиздөөчүсү Марк Цукерберг ооруларды изилдөө уюмуна $3 миллиард өлчөмүндөгү сумманы бөлдү. Бул кайрымдуулук иши алдыдагы 10 жыл аралыгында улантылып турмакчы. Ал мындай кадам дүйнөдөгү оорулууларга жардам тиет деген ишенимде. Жаш ишмер буга чейин да көптөгөн кайрымдуулук иштерди жасап, үй бүлөлүк кирешесинин бир бөлүгүн муктаждарга которуп келген. Цукерберг мындан ары да бул иштер токтобоорун белгиледи. 37 жыл мурда жоголгон Нике Шакеги учурда өз ээсин тапты. Аны дайвинг боюнча инструктор Испаниядагы Бенидром курорттук шаарында суу жээгинен таап алган. Шакек көп жылдар бою суу астында жатып, сырты калың кум менен капталып калган экен. Мен муну таап алганымда айланасында катып калган ылайлар күбөлүп түштү. Четинен алтын экени даана байкалып турган. Аны тазалап алган соң Нике Шакеги экенин билдим. Анан окуучума көрсөтүп, биздин таап алган алгачкы алтыныбыз деп тамашалап койгонмун. Анда жазылган той күнүнүн датасын көрүп, бирөө жоготуп алган го деп бир аз ичим ачыша түштү. Шакекти таап алгандыгын жарыялап, социалдык тармактагы баракчасына сүрөтүн жайгаштырган. Ага той күнүнүн датасын 1979 жыл 17 февраль деп кошуп жазган. Андан көп өтпөй Шакектин ээлери табылганы белгилүү болду. Жубайым чалып, тойбуз кайсы жылы, качан болгонун сурап калды. Толкундангандан ал күндү да унутуп койгонго. Мен ага 79 жыл экенин айттым. Анан ал бир болсо биздин Нике Шакек табылган окшойт деп калды. Бул адам Шакегин сууга түшкөн маалда жоготуп жибергенин айтууда. Учурда бактылуу экенин да жашырган жок.